Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Туугандар, Ош шаарынын аябай жакшы локацияларынын биринен мына ушундай кооз болгон коргон менен жашаганга батир издеп жаткан болсоңуздар, мына мен турган дал ушул жерден сиздерге 2 бөлмөлүү батирди көргөзөбүз азыр. Тагыраагы мен Ош шаарынын жанагы түндүк тарабындагы Горгай автобекетке жакын, тагыраагы Курманжан Датка көчөсү 586 Б дарегиндеги жана бизнес хаус курулуш компаниясынын 15 кабаттан турган Бульвар Стамбул турак жайынын 10 кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзөбүз. Кирерден алдын бул коргонунан эле биз бир көз чаптырып коелук. Караңыздар, фасад өзүнчө эле бир тема. Бул жакты карасаңыздар, жүрөгүң ооруйт. Тиги лоджия, балкондорду караңыздар. Бери кенен чыкканда Турциянын бир шаарында жүргөндө эле кандайдыр бир мотив калтырат туугандар. Эми мына ландшафттык дизайнына көңүл буруп коюңуздар. Балдардын ойноо аянтчасы, бул жагында дагы жашыл зонасы, көркөмдүүлөрү, эс алуу жайлары сонун дизайнда жасалыптыр да. Дизайнга өзгөчө көңүл бурулуптур. Мына түнкү жарыктандырууларын карап коюңуздар, светильниктерине. Жерлер ушундай брусчаткалар менен баардыгы басылган, таза тыккан. Бул жагында дагы фасадына жарыктандыруулар, неон жарыктандыруулар коюлган, баардык айнек терезелеринде коргоочу жанагындай защитниктер коюлган туугандар. Кыскасы ушундай. Локациясы бул жер сиздер бул батыш тарабында жанагы Ош Ситинин 70 гектар аянтында курулуп аткан чоң шаары. Азыр котловандар курулуп атат, ошого жана-жан кошунасыздар. Анын ары жагында мегаполис, анан бери жагында жанагы автобекет, Айлампа, Горгай. Бул жагына жүргөндө жана ХБК тарапка, аэропорт тарапка жүрүп каласыздар. Эң жакшы локацияда туугандар. Эли жыш жайгашкан жер. Мындай жерди колдон чыгарбаш керек. Кандай экен, жактыбы сиздерге? Бунун фасады эле, кооздук эле өзүнчө бир тема экен да. Эми азыр Кудай буйруса мына биринчи подъезден кирип 10 кабатка көтөрүлүп сиздерге батирди кенен обзорун көргөзөбүз. Жүрүңүздөр анда туугандар. Мына туугандар 10 кабатка көтөрүлүп келдик. Бул жерде лифт көрүп атасыздарбы? Лифттери даяр. Мына жерге азыр бая баскычтарды койсо эле жакында Кудай буйруса колдонулууга берилет. Мына коридорунда кыймыл аракетке реакция кыла турган жарыктандыруулар коюлган. Бирок туугандар, ичине кирерден алдын бир сонун жерди көргөзүп койбойбу? Жүрүңүздөр. Бул жакты карасаңыздар, эми бул Турциянын бир шаарында жашап аткандай эле бир мотив элестерди калтырат да. Мына өзгөчө планировкада курулган, фасадына тери бери сөрлөрү, лоджиялар кенен чыгып турат да, караңыздар. Андай экен. Фасадтагы сонун көрүнүштө. Бул жакта шаарды караңыздар эми. Жүрүңүздөр эми ичине кирелик. Кыскасы панорамасы сонун жерде экен. Жаңгыла. Ана жанда камералар орнотулган, камера көзөмөлдөр. Бул жакта өрт коопсуздуктары да каралган, көрдүңүздөрбү? Мына. Жанагындай эскертүү не деп коет эле, звоноктор да каралган. Мына келгенде эле ушул сол тараптагы бекем болгон борон эшик аркылуу кирип келе бересиздер. Мына эшиктер деле өзүнчө бир калың экен, сапаттуу мындай материалдардан жасалган. Киргенде бул жагында күзгүлөрү дагы бар экен. Күзгүдөн өзүңүздөрдү карап, ишке жөнөгөндө бир карап коюп туруп, мына чыгып кете береткенсиздер. Жүрүңүздөр ичине кирелик. Киргенде бул 2 бөлмөдөн турган ушундай батир жалпы аянты 58 метр квадрат. Дагы бир жакшы жери баардык бөлмөлөрүнүн айнек терезелери бул шаар тарапты караганда, башкача айтканда чыгыш тарапты караган. Бул жакка келгенде мына панорамабы тим эле философиялык терең мааниде шаарга карап, жаратылыш менен татуу мамиледе боло турган жер экен. Сулайман тоо көрүнүп турат, Керме тоо көрүнүп турат. Бул жак шаар, мына караңыздар. Мына жол болсо жана биз келген Курманжан Датка бир тараптуу жолу шаар тарапка өткөн. Ал жактан келгенде Алымбек Датканын бир тараптуу Горгай жака, автовокзалга келаткан жолу да, кыскасы мына. Тушта турган бизнес хаус, ушул эле бизнес хаус курулуш компаниясынын биринчи курулган турак жайы. Ал эми бул болсо андан кийингиси мына. Бизнес хаус курулуш компаниясынын Бульвар Стамбул турак жайынын 10 кабатындагы мына ушул үй. Бул жагы залы, бул жагы ашканасы. Караңыздар. Бөлмөлөрүндө жашоого даап даяр кылынып, уже суу түтүкчөлөрү, турбалары, бул жагында газдары алынып келинген. Сиздер болгону келип, туташтырып жашай бересиздер да. Ашканасын көргөздүк. Бул балдардын бөлмөсү. Балдардын ушундай чакан болгон жакшынакай бөлмөсү экен. Ушундай псо абалында бүт кара чыбактары бүткөн туугандар. Мынакей айнек терезелери пластиктен ушундай жакшынакай сапаттуу болгон. Бул жакта эле карагың келе берет экен. Тегинде Акбура паркы дагы турат. Көрдүңүздөрбү? Карусель алыстан көрүнүп турат. Локацияда ушул жерде айтат. Эгер
жакшы батир издеп жаткан болсоңуздар, ушуну мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай дароо келиңиздер. Мына бул жагында душ каралган. Душ дааратканасы өзүнчө экен. Душ туалети. Бул жагында да мына дааратканасы ушундай чакан болгон суу түтүкчөлөрү жана канализациялары уже орнотулуптур. Кыскасы ушундай туугандар. Баасына келе турган болсок, $56,000 бир аз кеми бар. Варианттары жана башкалардын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Содалашасыздар деген документтери так. Суу, свет, канализация, жаргы бардыгы борбордук коммуникацияга туташтырылган туугандар. Эми мындан башка кандай локация болуш керек туугандар? Мына жаныңыздарда Горгай автовокзалдан тартып бул жака чейин 70 гектар аянтындагы курулуп жаткан Ош Ситинин жанында маңдай тескей кошуна экенсиздер. Сонунда элдер мына жерге жетпей жүрөт. Эми бул жаңыздар Сулайман Тоо уйкудан туруп эле деп карасаңыздар Сулайман Тоо көрүнөт да. Сонунда. Эми бул бизнес хаустун сыртына келсек, өзүнчө эле бир тема экен да. Турциянын бир шаарында эле жашап аткандай, баягы сонун мотив калтырат экен. Кыскасы маалыматтарды болушунча бергенге аракет кылдым туугандар. Өзүңүздөр экран астында калтырылган номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, башкалар менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Алар дагы көрүүсүнө себепчи болуп коюңуздар туугандар. Биздин Instagram, YouTube баракчаларыбызга катталып, маалыматтардан алдында болуңуздар. Сиздерге насип кылсын эми. Тезинен алып калыңыздар ушул үйдө. Мүмкүнчүлүк батирлер күндөн күнгө, айдан айга кымбаттап атат. Баасы өсүп атат туугандар. Локациясы сонун жерден. Буну колдон чыгарбаңыздар. Акчаңыздарды кандап, үй карап жүргөн болсоңуздар, дароо ушуну алыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Мен чыгарылышты жыйынтыктаймын. Тез кабар сиздердин кызматыңыздарда. Аман болуңуздар.